Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Şu Каракол шаарындагы муктаждарды колдоо жамаатынын жардамы менен ушул январь айына 80 миң сом чогулду. Ошол 80 миң сомду 5 муктаж үй бүлөлөргө аз таратып бергени турабыз. Анда эмес ошо муктаж үй бүлөлөрдү чогуу көрөбүз, биз менен болуңуздар. Туугандар, ушу Каракол шаарындагы Фадеева 55-үйдөгү дарекке келдик. Биякта ошо биринчи топтогу майып, күйөөсү дагы, келинчеги дагы, ушу 2 баласы бар. Жүрүңүздөр, чогуу көрөбүз. Кызым бер ал. Туугандар, ушу муктаждарды колдоо жардамы менен биргелешип 20 миң сомду ушу муктаж үй бүлөгө берип атабыз. Өз колдоруна. Рахмат, Аллах разы болсун. Чоң рахмат. Калган ушу көйгөйдү өзүнүн ооздорунан уксак. Саламатсыздарбы кыргыз элим. Ошо Кудай буйрса бияка кайненем участок бөлүп берди эле, өзүбүз квартирада турабыз. Айына 8 миңден төлөйбүз, андан тыркы светибиз, баланын садиги, анан кайненем бияка участок бөлүп берип, бияка үй баштаганбыз. Анан Кудайым буйрса Аллахтын жардамы менен, силердин себепкериңер менен, силердин да жардамыңар менен ушул үйдү баштап, элден чогулган акчага ушул үйдү баштаганбыз да. Анан буйрса бир аз эмес эле калды. Кудай буйрса бүтүп алсак жакшы болот эле. Рахмат баарыңарга. Аллах разы болсун. Эки дүйнө бактылуулугун берсин. Бир аз иштер калды да, ошо ички отделкаларын ошо элден түшкөн акчага ушул үйдү курдук буйрса. Акчаңар ушуга чейин жеткен экен. Ушуга жетти. Бир аз бар, анан туугандар мындай киши жардам эткенде в общем 100 миң болот да. Туугандар ошо тайкыша билет экен. Макулдук менен Алланын жардамы менен бүтүп келет ошо буйрса. Өзү бүтүп берем дегендер азыр колбосо суук түшкөнүнө байланыштуу. Бир аз Аллах разы болсун ошо баарыңардан. Туугандар, ушу биринчи топтогу майып, ушу 2 баласы бар. Ушу үйү ушундай ушул акыбалга чейин жетиптир. Эми мындан ары да бир болжол менен бир 300 миң сомдой болсо ошо ичин жасап, ошо кирип жашаганга болчудай болот экен да. Ошо ушул үй бүлөнү, ушу биринчи топтогу майып үй бүлөнү колдоп, ошо акча топтоп, кимге беришти билбей атсаңыздар, мына ушул үй бүлөгө берип, үйүнө кирип, өзүнүн үйүндө жашап калышына бир себепкер болуп калалы туугандар. Рахмат, Аллах разы болсун. Чоң рахмат. Ден соолуктуу силерде. Саламатсыздарбы, мен Асаналиева Айнура. 1987 болом. Жолдошум жок, 5 балам бар. Учурда ар кайсы жумуштарда иштейм, туруктуу жумушум жок. Балдарымды өзүм бакканга аракет кылам. Сиздерге да чоң рахмат, Аллахым ыраазы болсун. Кыргыз элиме да рахмат, ушу биздин силерге жардам бергениңиздерге ыраазы болсун, чоң рахмат. Берип жолгон сиздерге да рахмат. Урматтуу туугандар, ушу экинчи муктаж үй бүлөнүн үйүнө келип отурабыз. Ушу Турсун агабыз ушундай оору менен ооруйт. Эч кимге оору бербесин. Ошон үчүн Аллах Таала ден соолук берсин баарыңыздарга. Пайгамбарыбыз хадисте айткандай, садака менен ооруңардан айык кыла дейт. Ушу ден соолук барда, ден соолуктун баркын билели. Караңыздар, азыр ушу Турсун агабыз өзү иштей албайт. Ушу Каракол шаарындагы муктаждарды колдоо жамаатынын жардамы менен чогулган ушул бир аз болсо да кичине немеңизге жарап калабы деп, бир 10 миң сом. Алла разы болсун. Оору, эмне оору, ошол тууралуу бир аз айтып өтсөңүз. Меники оору менен меники внутренний тромбофилит глубоких вен да. Бул оору оңо менен биякта лечить этпейт экен. Анан мени мондой
болезнь менен ооруйм. Анан буну эле только за граница лечить эткен. Биякта жардам бере албайт экен, чын айткандачы. Биякта Бишкекте жардам бере албай мени кыйнайт экен. Анан тиги за граница бар дегенде, за граница сүйлөшкөндө менде 8 миллион сурап атат. Монда акчам жок, чын айткандачы. Мен уже мана бун менен уже 8 жыл ооруп атам да, оору мененчи. Жаман 8 жыл бурун мен кыйналып жүрөм мондай. Бутум жабылбай монда кыйналып эле жатам да. Анан вена иштебей, мына даже колдорум иштебейт да, чын айтканда. Мына элдерден жардам сурайын деп атканмын, кичине жардам берсе, барып лечение алып алсам, бүт баары бул жабылып кетсе эле, бутума турсам эле болсо. Ден соолуктан башка эчтекен кереги жок сизге? Жок, мага не эчтеке кереги жок. Главное, ден соолугум болсо эле болду да. Мага жүрөк жака операция жасаган, сетка койгон, защитка. Аны меники интопротезирование деген, биякта соңук жок. Биякта протез турат да. Сөк жок. Соңук жок, протез турат, полный протез. Муну жүрөм да. Жалгыз жашайсызбы? Мен жалгыз жашайм. Мен балдарды, кызымды мана 10 жыл бактым, баламды бактым, ана мамасы келип Россияга алып кетти. Ну, Кудайды алдынан мен багып, чоңойттум. Сөзгө ачык эле. Чоңойтуп, бүт баарыны кылып. Анан азыр жалгыз жашайм. Ыраазычылык билдирип коюңуз элге. Эл берген жардама миң шүкүр да. Мана мага досум келет, мана братишкам Асхат бергелсең. Мана Асхат келип мага тамак жасап берет. Өзү иштейт. Бала чакасы бар. Мана айтып койчу видеого. Жардам берип турабыз Байкемеге. Байке өзү тура албайт бутунан, э? Тамак жасап. Бас албайт. Тамак жасаганга колу иштебейт да. Келип туруп беребиз. Тамак жасап берип, күнгө жеткидей. Эми өзүм деле семьям бар. Аны ошо Байкеме келип туруп атайын. Өзүм бир убакыт Алла разы болсун. бөлүп келип туруп азыр деле тамак жасап берип атам. Алла разы Тамак болсун. жасап берип, эметип анан бир сире тазалап жыйнап берип, жардам көрсөтөм да. Алла разы болсун. Силерге рахмат ошо. Байкем жакшы болуп кетсе эле жакшы болмок да, негизичи. Ошо көрүп атасыңар өзү. Ушундай ооруп эметип Туугандар, ушу 4-чү муктаж үй бүлөгө келип турабыз. Бул карындашыбыздын бүйөөсү кичине суноо болуп, ушу соттолуп кеткен экен. Канча жылга соттолуп кеттиңиз? На 7 лет. 7 жылга. Эми Аллах таала ушундай кырсык балайдан сырткары кылсын баарыбызды. Бул да болсо сыноо. Ошо кара колдо муктаждарды колдоо деген жамаат бар. Ошолордун жардамы менен ушу чогулган акчадан ушу үй бүлөлөргө бөлүштүрүп жүрөбүз. Ушу сизге 20 миң сом, э? Ушу бир аз керегиңизге жаратып. Спасибо большое. Я всем очень благодарна. Да, действительно, у нас сейчас тяжелая ситуация, тяжелый период в жизни. Я живу тут на квартире с 2 детьми. У меня имеется кредит. Работаю я на базаре дворником. Зарплата ходит практически на кредит. И получается, вот сейчас и мужа нету, и еще в придачу дом продается. Вот сейчас тяжело нам просто. Рахмат. Спасибо большое всем. Я очень благодарна. Спасибо за понимание, за поддержку. Большое спасибо огромное. Живем мы в этом доме, получается. Условия у нас очень простые тут. Так. Живем мы в таких условиях. У нас нету такого уж прям богатства. Это нам дали люди. Компьютер.
детям. Вот. Тут тоже нету ничего такого шикарного. Телевизор нам подарили родители. Эту кровать мы сами сделали. Это тоже сами сделали. Вот. Дом у нас в аварийном состоянии. Когда дождик или снег, потолок текет. Ковров этих нету. У нас стены голые, получается. Так вот и живем. Копоть, печка старая, из-за печки вот это все. Копоть, дым постоянно. Печку надо менять тоже. Урматтуу туугандар, ушу 5-чи муктаж ушу пристань шаарчасындагы ушу үй бүлөгө келип турабыз. Ушу эмнеге муктаж, кандай кыйынчылыктар болуп атканын ушу өз оозунан уксак, айтып бериңиз. Биз ушу Жалал Абад областынын Аксы районунан көчүп келдик да, көчүп келгенибизге 6 ай болуп калды. Ал жакта быйыл жааган жамгырдан кийин ошо сел жүрдү го, аябай катты селде. Ошо селден жабыркап, үйүбүз жараксыз болуп калды да. Бир эмес 2 жолу. Малкана, гараждар. Малкана, гараж. Анан экинчи сел келгенинде уже жараксыз кылып заключенияны чыгарышып койду. Эми кирип жашай турган болсоңор сотко беребиз, соттолосуңар деди. Ошентип өкмөт кошуналардын үйүнө чыгарып койду. Анан ал жерде кыйналдык да, бир тууган ийиним болсо подстава болуп, баласы да жүрөгү ооруйт эле, жүрөгүндө тешиги бар да. Операция кылдырайын деп иштеп кетип, ошол жактан ошо селден кийин подстава менен кармалып калып. Ал камалып калды, ошо менен бул жакта бир тууган эжем бар. 13 жылдан бери бул жакка турмушка чыккан, пристанда турат. Ошол чакырып калды эми. Башка атам бир туугандары, бир карындашы бар ал Бишкекте. Анан бир тууганы башка жок да, атам бир тууганы жок. Анан ошол эжем келип мен жаныма туруп тургулады, анан аябай эле кыйналып калдык. Ийиним тиякты болуп. Сотуна дагы көп акча кетип калды, бирок актап бере албады да адвокаттарга. Көп акча алышып туруп анан акташа албай коюшту. Камалып кетти анан. Мен ушу атамы карайм, апам болсо каза болуп калган. Ушу атам менен жанындамын, эми ата баары бир керек экен да бул. Атаны өзүңөр билесиңер, кете албайсың таштап. Апамам кийин келе ушу биздин байлыгыбыз ушу атам үчүн. Ушунун ыйлагасын деп, ушунун жол карайт күнүгө, кимди карайт билбейм, бирок ичине салып, давлениеси бар, инсульт алып жыгылып, өмүр бою мамлекеттин кызматын кылып жүрүп, ошо өзүнүн ушу кызыкчылыгы үчүн пайдаланып албаган экен, жер адис болуп 20 ашык жыл иштеп туруп, жер албай койгон экен убагында. Мына эми ушинтип 70-тен ашканда бирөөнүн эл жеринде кыйын экен, аябай. Ыйлайт, күнүгө ыйлайт. Мына ишенген жалгыз бага турган баласы болсо камалып тиякта жатат. Небересинин жүрөгү ооруйт, бир баласы, бир балалуу болгон болчу. Анан бизге ушу мамлекет тараптан бир мындай карап беришпеди да. Анан бирок могу Каракол мэриясына вице-мэрия эжеге чоң рахмат, Гүлназ эже. Ошол биздин акыбалыбызды сурап, жылуу сөздөр менен ушул кабыл алды. Ушул эжеге рахмат, Аллахым ыраазы болсун. Эч качан жамандык көрбөсүн. Ошол эжеге рахмат, отун түшүрүп берип, ушу баарысын сурап, жакшы сөздөр менен биздин көңүлүбүздү көтөрүп алып отурат. Ушу Караколдо муктаждарды колдоо жамааты бар. Ошолордун жардамы менен чогулган ушу бир аз акча, 15 000 сом, бир аз болсо да кичине керегиңерге жаратып, элден чогулган ушундай муктаж үй бүлөлөргө берип жүрөбүз. Ошо элге ыраазычылык айтып койсоңуздар болот. Калык. Рахмат. Биз кыйналдык, чындыгында кыйналдык. Эми мындан аркы турмушта Кудай көрөбүз да. Эми мүмкүн бергенде болбойт, эми Кудай таалан жасаган көрөбүз. Эпте бир участка берсе, там таш салып алабыз, анан жашайбыз да. Айла жок. Кайрымдуу кол сунгандарга Кайрымдуулук
жашоолукка кол сунган өтө чоң рахмат. элибизге рахмат. Рахмат. Аллахым ыраазы болсун эки дүйнө. Буга жашооңорду эч качан унутпайбыз. Жамандык көрүшпөсүн. Эч качан Рахмат. жакшылыктарда жүрүшсүн. Ушинтип